Кумтур Голд компаниянын жетекчиси Алмазбек Бартабасов Барскон айыл өкмөтүнүн коммуналдык кызматы үчүн сатып алынган атайын техниканы тапшыруу аземине катышты. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн өтүнүчү менен Кумтур жүк көтөрүмдүүлүгү 8 метр кубту түзгөн таштанды ташуучу унааны сатып алууга каражат бөлгөн. Эми өзүңөр жакшы билгендей, Кумтөр ишканасы алдыңкы өнөр жай ишканасы катары өзүнүн коомдун алдындагы социалдык жоопкерчилигин эч качан унутта калтырбайт. Бүгүн дагы мына ошол Кумтөрдүн кезектеги колдоосу менен алдыңарга келдик. Барскон айыл аймагынын тазалыгы үчүн кызмат кылсын деп, ушул турган таштанды ташуучу техниканы сатып алууга 3 миллион сом бөлүп бердик. Мындан тышкары Кумтур Голд компания тарабынан Барскон айылынын Кендирбаев атындагы орто мектебине 2 заманбап интерактивдүү смарт панель сатып алууга 410 миң сом, Тамга айылдык мектебинин техникалык базасын чыңдоого 480 миң сом бөлүндү. Ал эми Кызыл Суу айылынын футболдук командасына форма, топ жана башка керектүү шаймандарды сатып алууга 118 миң сом тапшырылды. Ошондой эле Алмазбек Бартабасов билимге умтулган элеттик жаштарга Кумтур Голд компания ар дайым колдоо көрсөтүп келерин баса белгилеп, Индонезия өлкөсүндө өтүүчү химия боюнча эл аралык олимпиадага жолдомо алган Атабек Бейшебаевке 112 миң сом бөлүп берүү чечимин кабыл алганын кошумчалады. Кумтөр дагы көп жыл иштеп, ушул кыргыз эли үчүн, кыргыз мамлекети үчүн өзүнүн салымын кошо бермекчи.